bölüşkөн. Бул жакта Куштарбек Кимсанов агайыбыз келип отурат. Атайын силердин тез окуганыңарды көргүсү келипти. Агайыбыз жазуучу, акын, жазуучулар союзунун мүчөсү. Бир канча атак грамота сыйлыктары да аябай көп. Өзүбүз билгендей эле Китеп Кечи дүкөнүнүн негиздөөчү агай болуп эсептелинет. Булар агай тез окууну бүтүрүүчү группа, 4 группа биргеликте отурушат. Азыр эң күчтүүлөрү 100 000 сөздөн ашыккан окушат. Бул текстти азыр гана чыгарып келдик. Булар бир дагы окуй элек бул текстти. Азыр ушул текстти окуп, бул жакта экзамен алабыз. Ушул 25 тексттин негизинде тест түздүк. Ошол тесттерге жоопторун беришет. Анан биз окуулгандыктарын чыгарып беребиз. Канча убакыт кетет? Ага тезле убакыт кетет. Азыр өздөрү дагы алдында бир сыйра китеп окуп даярданышат. Бир 10 минуттан кийин анан сен жазасың. Сынап катарда жазасың. Жөн Дай келебиз. Ажасында да бүткөнүбүздү белгилейбиз. Текст жегиле кармакта. Азыр кеттик 1 минутта барыбыз өзүбүздүн китебибизди, алдыбызда турган китептерди 1 минутта ылдамдыкта окуйбуз. Даярсызбы? 1, 2, 3 баштадык. 1 минутта. Keyingi medinalardan turamiz. Bir uçurda iki metreden çevine tuttuğunu bir hafta. Medinalardan turamiz.
Достор, биринчиден баарыңыздарга жылуу салам айтамын. Силердин айырмаланган инсан болууну ойлонуп, өзүн өзү өстүрүү деген тема адам өмүрүндө баалуу экенин эске алып, руханиятты бийиктетүүнү эске алып, атайын баалуу убактыңарды ажыратып, ушул курстан окуп аткандыгыңар, ушул эле учурда кайсы бир жактарда сайрандап, кайсы бир туура эмес иштер менен алек болуп, убактысын бошко кетирип жаткандарга салыштырмалуу алда канча бийик экендигин билдиргим келет. Мындай бийик, нарктуу, туура жолго түшүү насип кылгандыгы үчүн силер биринчи кезекте шүгүргешиңер керек. Анткени эгерде азыр атылган октун үнү болуп турса, силер мынтип жерде отура албашыңар мүмкүн эле. Эгерде ден соолук жок болсо, өмүр бүтүп калган болсо, анда бул мүмкүнчүлүктү кайдалана албайт элеңер. Ошон үчүн экинчи шүгүр келтире турган жак мына ушулар. Негизи эле ар бир башка келген окуяга ал жакшы эмесирээк болгон чакта дагы шүгүр келтирүүгө милдеттүүбүз. Мен кириш сөйлөшү менен баштап, анан экинчи оюмду китеп дүйнөсү инсанга берүүчү кандай артыкчылыктардын ээси деген суроого айрым жоопторун айтып берейин. Мындай да, үрөндү талаага сепсең, ал себилген үрөндөн бир жылда канча жерге сепкендигине, канча даана сепкендигине карабастан, айталы 500 килограмм берсе,
кайсы бир жылда ошол жерден балким 2 тонна кайра үрөн аласың. Кайсы бир жылда 500 тонна үрөн сээп, 500 килограмм балким үрөн сээп, бирок 1 килограммдагы кайра үрөн ала албай да калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле биз китеп окуу артыкчылыктарын өмүрүбүзгө туура пайдаланган болсо, анда биз анын пайдасын өзүбүз да көрөбүз, айланабыздагыларга дагы жашоодо көрсөтө алабыз. Досторубузга, классташтарыбызга, группалаштарыбызга, эже карындаштарыбызга, эже сиңдилерибизге, андан кийин балдарыбызга, неберелерибизге, чеберелерибизге, коомчулукка ошол деңгээлге өсүп жетиш үчүн сиздерде сөзсүз түрдө уланмалуу аракет керек. Эмне себептен уланмалуу деп атам? Бир жарк этип кайра өчүп калуу бул өмүрдүн баалуу күндөрүндө андан жакшысы бар экендигин билдирип турган бир иш болот. Кантип уланмалуу? Элибизде жакшы сөз бар. Тамчы ташты тешет дейт. Тамчы күчтүү болгондугу үчүн ташты тешпейт экен. Тамчы тынымсыз тамып тургандыктан ташты тешет экен. Силердин дагы буга чейин үйрөнгөн бардык билимиңер, акылыңар мындан ары уланып башкаларга жайылып турса, анда анын соогу да көп болот, анын башкаларга пайдасы дагы көп болот. Эгерде япондор мээси иштебей калган кезде анан биз кыргыздар иштетебиз деп өнүгүлөтпейбиз дегендегидей болбостон, бул ушундай шакаба чыкканда бир жылдары алар эмнелерди гана ойлоп тапкан жок десе, алардын иштебей калганда анан биздики ишке салабыз, биздики жаңы ойдон топтой турсун деп, биз жаңы нерсе ойлоп таппай атабыз депчи. Ал шакаба сыяктуудай болуп, биз эгерде өзүбүз үйрөнгөн нерсени башкаларга үйрөтө албасак, өзүбүздөгү жарыкты башкаларга чачырата албасак, биздин жарыгыбыздан башкалар пайдаланышын каалабай калсак, анда өмүрүбүздүн баркы төмөндөйт.